Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Мырзалар жана айымдар, саламатсыңарбы? Кыргызстан элим. Кыргызстандын ушу эли кандай деп ойлойсуңар? Ушу Кемпир Абадты Өзбекстанга берсек, Үзөңгү куушту тияка бердик. Каркыраны бияка бердик. Талас жактан дагы көп жерди бердик. Эмне үчүн Кыргызстан жерин биз көрүнгөнгө беришибиз керек? Анысы деле тиги илгери Казакстандын территориясы да биздики экен, Россиянын көп жерлери да биздики экен, Кыргызстандыкы баардыгын берип келатабыз. Эмне үчүн ушу биз жерди бергенге машпыз? Ким бийликке келсе ушу жерди эле бере беребиз да. Өзүбүз эмне алып калбайбызбы? Өзүбүзгө керек го, эртеңки биздин балдарыбызга, келечегибизге, неберелерибизге. Ана мынау суу, эми сууну талаш, бул суу кайсы жакка кетет? Эми суу деле бизге керек го. Эми ошол жерге ГЭС салабыз, тиги кылабыз деп койсо болот эле да. Свет менен дагы утат элек. Эми бул Чоң Казак баштады эле уюму. Ушу Чоң Казак уюму баштап туруп, бийликти алмаштырып келгенде, бийликке келген адамдар жерди бергенге ашыкча кызыктар болуп атышат да. Биягындагы тияка беребиз, тигини дагы бияка беребиз дейт. Мына жер шарты боюнча карап көрсөңөр, Кыргызстандын эң жакшы жерлердин баары Кыргызстанда экен. Эми Кыргызстандын абасы дагы, суусу дагы баардыгы эле сонун экен. Эмне үчүн? Эми ушу тынчтык болуш үчүн Баткенде болгон событияларды карап көрүңүздөрчү. Ушу Кемпир Абадты бербей эле, Кемпир Абадты сата турган адамдардын өздөрүн бербейликпи? Ой, оптом эле береличи, ушу Кемпир Абадты ким сатам десе, ошолорду оптом эле береличи. Ошондо баары токтойт болуш керек. Биздин солдаттарыбыз, балдарыбыз өлүмгө барбайт эле. Менин оюмча, ошо туура болот болуш керек. Кемпир Абадты бербей туруп, ошо берем деген кишилерди үстүнө кошуп туруп, үстүнө алтындан кошуп туруп береличи. Тынчтык болот ошондо.